Ошо дворда күндөн күнгө машина көп. Аркасы тийди. Карсылап кетти. Айтсам ишенбейсиң, нароонун эмес деле бамперин талкалап койдум ошо. Ошо айттым го. Ушун менен экинчи ай 4 бампер алмаштырат экен да. Мына өткөндө эмнеге тийип, нелери жарылып кетти. Прям болбогон эле нагрузкага да. Билбейм эмнеге мынча. Китайский да. Эгерде сиздер да кузовной ремонтко муктаж болуп жатсаңыздар, анда сиздерге Усман Исто малярный цехин сунуштап кетмекчимин. Бул жерде эң мыкты өзүнүн ишин билген мыкты адистер сиздердин күлүүңүздөрдү ордуна келтирип беришет. Бул жерде покраска, полировка, сварка жана башка бүт бардык иштерди кылышат. Байланыш үчүн экрандагы телефондорго чалып, бүт маалыматтарды алсаңыздар болот. Так, туугандар, ишти баштадык. Бүгүн саат 8:44 өтүп калды. Документ ануунлар бүт даярдадым. Так, камеранын кичине заряд өчүп неме болуп атат да. Коэффициент жанып атат вроде. Иш кичине кыймылдап атат уже. Элдер келип, кичине пробкадагы кечинде. Кече таң калдым, кечинде жетип алып пробканы көрсөтүп атсачы. Так, азыр күтүп турам, чөтө жарым сааттан бери берейин дебейт го. Муну меники платина болгондон бери, уровень платина болгондон бери күтүп только дальний заказдарды берип калды го. Ошондой эле болсо экен, азыр күтүп туралычы. Анан туугандар, кисарт эмне болуп атат? Чөтө кисарт опасный болуп атат да. Мен тааныштарыман уже мен билгенден эле 4-өсүнүкүн өткүзүп, биринчи өткөн, 3-4 күндөн кийин эле отказ келип, короче, иненениңер, полисиңер, анан кийин жанагы синерсиңер туура эмес экен деп туруп эле бир 2-3 күндөн кийин кайра отказ келип, ошол бойдон кайра кошулбай калып атат да, документи нормальныйлер дагычы. Ошого билбейм, но марттан баштап блокировкада болот да, кисартка кошулбагандарды. Эгерде но мартка чейин лучше күтүп эле туруш керек болуп атат да. Дагы эмне кылат, эмнени ойлоп табат, эмне жок билбейм. Эгерде вообще айла жок кылып кисарттан Яндекс култай турган болсо, айла жок ситиге өтөбүз, эмне кылабыз? Бүт баары айтып атат. Өттү дейт, 3-4 күндөн кийин эле кайра жанагысын кисарттан өтпөй калдың деп туруп эле кайра приоритетин 10го минус кылып коет экен да. Же булар только жанагындай иностранецтерди жок кылып таксиге орустарды калтырайын деп атабы, ушундай способ менен жанагы антип туруп немеге киргизипчи. Ошону такыр түшүнбөй атам да. Только орустарды калтырайын деп атат окшойт чагымда. Бир айта кетчү нерсе, эгерде кисартка регистрация кыла албай кыйналып атсаңар туугандар, могу Атаман таксопаркка кошулуп, ушул балага жазсаңар, ушул бала бүт жардам берет. Путевой лист, кисарт боюнча дагы бүт даныйыңар жөнөтөсүңөр, жанагы госуслуганын логин паролун бересиңер, ушул бала паркына кошулсаңар, ушул бала бүт регистрация кылып, эгерде өзүңөр кыла албай атсаңар, ушул бала жардам берет. Визиткасын могул жерге калтырам, чалып кеңири сүйлөшсөңөр болот. Уже жарым саат болуп калды, вообще заказ бербейдир. Поддержкага жазайынчы. Так, почему? Так, новый. Келди го сразу ответ көрөлүнчү, эмне деп жазыптыр. Мешается по городу и держаться ближе к центру. Видит заказ. Ушундай заказ азайып кетти эртең менен. Тем более мен приоритетим бүт активностьтардын да нормальный да бар. Жарым саатта күттүрөбүз. О, Кудай жалгап берди, айттым го, күттүрүп мага ушинтип атат деп. Поселение Внуково дейт. 34 километр. Жарым саат дейби. Через 200 метров поверните 34 километрге 58 мүнөттө жетет экен. Поселение Внуково дейт. Аэропорттун жанына өттүр почти. Кеттик анда туугандар. Вы ушли с маршрута. Пачинди алып келдим туугандар, Пачинди 56 мүнөттө. Так. Пачин 1056 болду. Оплата по карте дейт. Только пожалуйста, оцените. Попозже оценим. Тамойду коюш керек сразу эле могу жакта, жанып атат да. Тамойду коюп туруп. Что-то меники оплатам только по карте болуп калыптыр да, эмнеге мындай болуп калган билбейм, мындай болуп атчу эле.
Ошентип кээде пакарт болуп туруп өзгөрбөй калып атат да, кийин бассаңчы мынтип безналичный оплата деп атат да. На балансе не хватит денег, чтобы заплатить комиссию дейт. Болду. Баланстын акча жок болуп безналичка болуп калат экен да полностью. Түшүнүктүү. Азыр но заказдын акчасы түшсө анан неме болуп калса керек. Карта безналичка болуп. Бунда бирөөсү карызга алып келген окшойт. Кээде ушинтип калат, Яндексчи. Алып келсең акчасы түшпөй анан кийин. Вроде түшүптүр. Картасынан снимать ете албай калганда 800 сом калды да биринчи заказдан. Так, домойду коюп койдум. Азыр күтөбүз. Берип калса жакшы, жанып атат. Экинчи заказ туугандар. Так, заказга 2 минут дейт. Менин жаным деле окшойт. Амай. Заказ отменен деп калды. Алар менен айнып кетти окшойт да. Но вечерлерде карагылачы. Кар дебей, суук дебей. Ишти кылып атышат. Канализация тазалап атышат. Такситтер жылы жумшак. City Mobile деп индире берди болсом, Кудайга шүгүр деп ишти кыла бергиле. Карагылачы. Бүт чылага буланып иш кылып атышат мондай карда. Азыр күтүп турам заказды домой жаап коюп. Заказ берип калса жакшы. Саки Шереметова кетип калат элем. Так, 4 километр 200 метрден заказ берип атат го. 10 минут дейт подача. Кар эзип атат күпүлдөтүп. Внуковага келейин деп калдым, но менен туура барганда Внуковадан чыгасың бир. 1,5-2 километрден кийин. Здравствуйте. Так, чуть-чуть, да, ты точно несешь. Что? А это ты в 5 утра уже будешь. Не надо к нам заезжать. Туугандар, кыскасы орустардын немесине келип калдым. Bizde mazar deydi, mürzö деп коет. Орустарда кладбище дейт го. 700 канчага келдим азыр. Экинчи заказ. Так, экинчи заказды 729 рубльга келдим. Онда азыр эмиле неме кылышкан окшойт. Булар бизде го ичкери киргизбейт го машиналарды. Бул жерде киргизе берет экен ичинечи. Жолдордо кылып коюп туруп машина жүрө турган кылып. İçine çiyen girip hazır o şu bilmesine geliptir de biz de başına geliptir de koyduk ha. Şimdi zakazdı japtım. Kayra biz de обратно жөнөтүп коюп, бул жерде такси болбойт. Обратно барганыңа 1000 рубль берем наличка деп. Хорошо дедим, азыр басып кетти. Келсе алып барып коюн, обратно кишине күтө туруп. Так, алып келдим, булар дагы 1000 рубль берди. Daha bir жака алып барып кой дейт. О, видно жака уже 1 saat канчам 56 километрди көрсөтүп атат. 1 saat 20 мүнөткө. Буга да 1000 сом берейин дейт. Мен кой дедим, уя. 56 километрге 1000 рубльге бар. Андан көрө домой коюп туруп жогору кетип калайын. 1-3 менен заказ берип калды азыр. Домой менен каяка бериптир. Так, поселок Мичурина. Здравствуйте. Здравствуйте. Таза сүйүнүп алыппын, 1-3 менен берди деп.
6 минуттук заказ берип турган 160 сом. 250 сом. Ай ёлки дедим. Андан көрө жана чөчөнү 1000 сомго алып кете бербей дедим. 56 километрге болсо да 1000 рубль не. Ошонто 1 саатта таза 1000 рубль бар эди. Кийде жана антып кетет да. Ач көздөнүп кетесиң да. Менин активностьтими көптөн бери 2 саатка албай атат деп сүйүнүп аттым эле. Бүгүн наконец-то алыптыр. Ама жагарым менен сразу неме берет го. Ивантеевка микрорайон дейт. 44 километр долгой поездка 1 саат дейт. Снежные сена деп берип атат го. 872 барат экен 44 километрге. Мындан көрө барбай эле койгон жакшы го. Пошел да. Мына монтип 2 саатка минус 10 кылып койду да, активностьчы. Меники дагы кичине бренд жана платина рейтинг 495тен жогору болгон үчүн кичине дагы 5 калды да. Дагы активность түшүп же болбосо рейтинг түшүп кете турган болсо вообще азыр көп эле минуста жүрөт. Активность. Да, то есть приоритети. Минус болгон үчүн көп эле заказ ала албай атат да. Ошого азыр көп эле ситиге өтүп кетти. Үйгө кирип чай пай ичип обед кылып чыксам, уже минус 10 дейт. Эми 5 менен деле берет, бирок бүт жана калып калган, эч ким албаган, монтип жана антип серый кылып заказдарды берет да. Снежная цена деп 800 сом 44 километрге ким барат. 800 сомдон 300 сомун услугасын ала турган болсо 550 тегерегинде акча калат да. Так. 7 минут дейт подача. Так, не кылабыз эми, айла жок, ала беребиз да. Кеттик. Экинчи заказ да көрүнбөй атат меники жанагы. 83 дейт активность. 83-ке түшүп кетти. Здравствуйте. Шереметова? Да. Хорошо. Если что, я не опаздываю. Все. Тогда едем спокойно, как положено. Так, Шереметовага жетип келдик туугандар. Шереметова. 49 мүнөттө келдим. Так, 784 рубль. 22 километр жүрдүм. Билесиңерби, буга чейин жанагы самолетту жагып туруп кичине турганда заказды ат менен алса болот эле, жана активность түшүрбөйчү. Азыр хоть вертолетту жаксаңар дагы активность алып кое турган болуп калыптыр. Кече күнү аэропортко келип Лобнядан 2 жолу подряд заказ түшүп калды эле. 2 жолу учурсам 6дан 12-ни алып коюптур. Ошондон бери адреси көрүнбөйт, экинчи адрес. 84 болуптур эми активность. Так, азыр көрөбүз эми неден берип калабы экен эми. Секин корого кире бериш керек болуп калды уже. Азыр корого кирбесең да бериш кыйын болуп калды. Мурун корого кирбесең деле бере берчү эле. Так. Чөтө мен чипти жакшы ачпай калдым. О, кеттик эми корого. Активность 5 болуп өлдү эми. Бергенин алып жүрө беребиз эми, кудайды. Көп күттүрбөй эле Шереметовдон бере калды заказ. Азыр көрөбүз. Экинчи заказымда көрүнбөйт да. Кудай деп кетти мен, берсең да центр жака бере кал деп. О, деревняны алып жөнөтүп берген болсо ошо бойдон. Так. Азыр
келип калдым. Келип көрөлүчү. Шлагбаумдан кирип туруп на местаны басам да былчылдата. Так, бисмилlah деп туруп на местаны басайынчы. Терминал С'дан алдым. Балашиха жет, лётчикка не дейт? Лётная улица екен. Лётчикка дейт. Лётная улица дейт, 9. Балашиха болсо нормально да эмнеден азыр 50 км чыгат болуш керек. Елу километр екен ровно Балашихага менен. 1 saat 44 мүнөттү көрсөтүп атат. Так, кеде күтүп турайынчы. Балашиха, почти 2 saat. Канча көрөт болду экен? 2000 көрөт болсо керек. Бербесе жок, 5 коэффициент берди да. Келип калдык. 3 минут болуп кетти аэропорттон келгиче. Балашихасында экенбиз да. Так, 1 saat 53 мүнөттө келдим. 1512 дейт. Шарманда аэропорт таза арзан берип койду. Биз 1,5 saatты көрсөтүп атты эле, жаман пробка болуп кетти да. Пробка болуп. Курсак ачып, вообще сүйлөгөн акыбалым калбай калды. Бир жерге барып туруп курсакта. Койгузуп туруп дальше сүйлөбөсөм, акыбал калбай калды. Болду, ушу менен кеттим, короче, азыр бир жерден компьютерге видео карта көрүп койдум эле. Ошону барып алып, компьютерди мощный кылып туруп, анан кийин түнү монтаждаш керек да аны. Ошо. Так, туугандар, азыр видео картаны алганы келдим. Нерге чакырды, үйүнө чыгып, жакшылап текшерип көрүп алайын. Чтобы монтаждагы мощный, сочный болгондой болсун. Так, туугандар, мынаки видео картаны алып чыктым. 5000 алдым бундагычы. Бушный еще. Мынаки. Буюрса эми монтаждар мощный болот, сочный болот, тезирээк дагы болот, көп убакыт албайт. Бул менен кыйла тезирээк бүтөт, и качественно бүтөт да туугандар. Ошон үчүн видео карта компьютерге өтө керектүү нерсе. Ошондой туугандар. Ушу менен үйгө кеттим, ушу менен видео аяктады туугандар. Буюрса мындан буяка дагы жакшы видеолор болот. Лайк, комментарийни аябагыла, сөзсүз түрдө. И мен обязательно YouTube сабак каналыма да каттыгыла туугандар. Ал жака дагы колуман келишинче жакшы видеолорду чыгарып, келечекте дагы жакшы блогер балдарды чыгарган аракет кылам. Андыктан акырына чейин көргөндөрүңүзгө чоң рахмат туугандар. Эмки видеодо көрүшкөнчө